Кыргыз-тажик чек арасында каза болгон аскердин сөөгү бүгүн 10-июлда Лейлек районуна караштуу Бешкент айылында жерге берилди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышууда курман болгон чек ара кызматынын кызматкери Хуснидин Хаджиевдин үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, маркумдун жакындарына колдоо максатында Баткен облусунун Баткен шаарында 82 квадрат метр аянттуу жаңадан курулуп жаткан үйдү берүүнү тапшырды. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев маркум Хуснидин Хаджиевдин ата-энесине жана үй бүлөсүнө билдирди. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Жапаров сизге терең көңүл айтты. Ошону менен азыр айтты Баткен областынан Баткен шаарынан 85 квадраттуу бир үй бөлүп берем деп. Жаңы салынган үй, Баткен шаарынан 85 квадрат, ошону бөлүп бергиле деп туруп бизге буйруп. Ошон үчүн сизге чоң бир терең кайгыруу көңүлүн айтты. Ошону сизге жеткирип коет. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Айыл өкмөткө мына бул жерде айтылып турат, кайрылсаңыздар, мен мына областта турам, мен сиздер менен дайыма биз баары байланышта болобуз. Ошол эгер бүгүн десеңиздер, бүгүн барып көрсөтөт, эртеге десе эртеге дайым жүрөт. Үй бүтүп калган, аябай жакшынакай.